Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Кара Суу райондук балдар чыгармачылык борборундағы улуттук мурас кол өнөрчүлөр ийримине катышкан окуучулар менен бирдикте кыргыз оймолору деген теманын алкагында сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты кыргыз элинин улуу мурастарын окуучуларга үйрөтүү, аны өнүктүрүү, аны көздүн карегиндей сактоо жана үйрөнүп алып кийинки муундарга үйрөткөнгө кол жасаганды үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге бүгүн биз ушул кыргыздын эң жакшы улуттук буюмдарынын бири шырдак жасайбыз. Шырдак жасоо үчүн бизге кадимкидей эле мынандай кара түстөгү кийиз, жашыл түстөгү, кызыл түстөгү жана ак түстөгү кийиздер, кайчы, килей жана карандаштар керектелет. Бул шырдакты жасоо үчүн мага жардам бериш үчүн Маданият орто мектебинин 6-классынын окуучусу Батырбекова Аяна жана Кубанычбекова Элдана мага жардам берет. Анда эмесе кыздар, сабагыбызды баштайбыз. Шырдак жасоо үчүн оймолорду оюп алышыбыз керек. Оймону ар кандай шырдакты жасоо үчүн мынандай оймолорду биз даярдап алганбыз. Үлгүлөрүн эмне жасасак дагы биз анын үлгүсүнө дегенде жасап алабыз. Анан ушул үлгүнү түшүрүп мынандай неменин бетине, кийиздин бетине үлгүнү түшүрүп, аны чийип алып, карандаш менен, анан акырындык менен кайчы менен кыркабыз. Биз үйдөн ушундай үлгүнү даярдап келгенбиз. Азыр Элдана, сен ушул үлгүнү бастырып, мына карандаш менен сен ушул үлгүнү кырка бер. Сен Элдана, сен мына ал үлгүнү жашыл кийизге бастырып, Аяна, сен мына үлгүнү кыркын бастырып чийип алып туруп, анан кийин кыркабыз. Мен болсо, мен дагы бир үлгүн, анткени шырдак жасоо үчүн абдан көп эмгек талап кылынат балдар. Шырдакка ар түрдүү оймолор көп керектелинет. Ошон үчүн муну акырындык менен биз жасай баштайбыз. Президентибиз ушул жаштарды руханий, адеп ахлактык тарбиясын жогорулатуу боюнча өзүнүн эң алгачкы жарлыгын жарыялаган балдар. Биз ошол жарыянын алкагында президентибиздин ушул демилгесин колдоп, биз ушундай улуттук буюмдарыбызды, улуттук каада салтыбызды, ушулардын бардыгын биз жасап, үйрөнүп, өнүктүрүп, андан ары өзүбүздөн кийинки муундарга өткөрүп берүү биздин милдетибиз балдар. Мен дагы кичинекейимде мындай шырдактарды жасаганды, оймолорду ойгонду мен өзүмдүн апаман үйрөнгөнмүн, эжекелеримден үйрөнгөнмүн. Силер дагы кийин чоңойгондо ушу эжекем үйрөткөн үлгүлөр эле деп, силер дагы ушуну өзүңөрдөн кийинкиге үйрөтөсүңөр. Ал биздин жана силердин парыз болот балдар. Улуттук буюмдарды, улуттук каада салтты, мурастарыбызды биз өнүктүрүшүбүз керек. Сен келечекте ким болгуң келет, Элдана? Мен келечекте дизайнер болгум келет. Азаматсың, дизайнер болуш үчүн дагы ушундай нерселерди көбүрөөк жасаш керек. Мындай нерселерге көбүрөөк катышыш керек, окуш керек. Ал үчүн дагы өзүңүн билимиңди өркүндөтүш керек. Азыр окуучулардын көпчүлүгү дизайнер болгусу келет да. Элдана, сен ким болгуң келет келечекте? Мен келечекте врач болгум келет. Жакшы, сен дагы тандаган врач болуш үчүн деле, ал үчүн деле көп окуш керек, көп нерсени билиш керек. Врачтык бул биринчи кесип болсо, бул кол өнөрчүлүк сенин үйүңдөгү аял катары, кыз катары үйүндө ушундай буюмдар болуш керек. Кыргыздын үйүндө кыргыздын үйү кыргызчылыктанып туруш керек. Эми биз мына балдар мынандай кылып биз оймолорду
кыркып алдык. Кызыл түстүү кийизден оймону кыркып алдык. Эми буну кийизге жайгаштыра баштайбыз. Биз биринчиден ушу кийиздин асты кара кийизден жасадык, кара кийизди койдук. Ошонун үстүнө бул оймолорубузду мындай кылып жайгаштыра баштайбыз. Мындай кылып түздөп, жакшынакай кылып. Эгер бир жерин эле кыйшык кылсак, биздин шырдагыбыз окшошпой калат балдар. Ошондон үчүн буну биз мындай жакшынакай кылып жайгаштырабыз. Анын ана бош жерлерин, колтуктарын дагы мындай кылып шырдактын бул оймону тең бөлүп, мындай кылып жайгаштырабыз. Сизге карап туруп, мындай кылып жайгаштырабыз. Мынакей, мындай кылып шырдактын оймолорун мындай кылып жайгаштырабыз. Ошону кыркып берели ана, аны мына жерге даярдайбыз. Сен азыр бул жерге шырдактын албетте ар бир оймонун арасында суу жүргүзүлөт. Себеби ар бир оймо өзүнчө бир бири-биринен бөлүнүп туруш керек да. Ошон үчүн мындай суу кыркабыз дагы. Ара атыш деп коет муну. Ара атыш кызыл, кара жана ак кийизден кыркылат. Бул деген бунун мааниси өтө чоң балдар. Бул биздин ата-бабаларыбыз турмушта бардык нерсе болот, жакшы дагы нерселер болот, жаман дагы нерселер болот. Жакшы менен жаман нерселер дайыма биргеликте жүрөт. Ошон үчүн кара менен акты өздөрүнчө кандайдыр бир ушундай бир турмуштук бир тажрыйбаларга таянып, кара менен акты ушундай кылып ара атыш кылып, ушу шырдактарга кыргыздын ушундай оймолоруна кошуп даярдашканда. Мына эми биз ошол шырдагыбыздын мына сууларын дагы, оймолорун дагы кыркып бүттүк, Элдана бүттүңбү? Бүттүк. Азыр эми буну биз кийизге оймолорду азыр жайгаштыра баштайбыз. Жакшылап көңүл берип тургула, азыр мынаны жайгаштыра баштайбыз азыр. Азыр бизге шырдактын колтуктары жетишпей атат кыздар. Аны колтукта мына ушул бурчтары бул шырдактын колтуктары деп аталат. Колтуктарын жасаш үчүн мына ошо азыркы эле кыркып алган оймону төрткө бөлүп, түз кылып төрткө бөлүп туруп, бунун колтуктарына жайгаштырабыз. Мына экиге бөлүп алдык. Эми дагы муну дагы экиге бөлөбүз. Мындай кылып экиге бөлөбүз. Мына бир оймону азыр биз төрткө бөлүп алдык мындай кылып. Азыр муну биз ушу колтуктарына жайгаштырабыз мындай кылып. Эми кыздар, кыркып бүттүңөрбү? Мынага көңүл бөлүп тургула. Эми биз бунун арасына мындай сууларды жүргүзөбүз. Ар бир оймонун арасында суулар жүргүзөбүз арасына. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз шырдагыбызды жасап бүтөйүн деп калдык. Ушул шырдак бул кийиздер азыр базарларда сатылат. Окуучулар, бизди көрүп аткан окуучулар болсо, силер дагы үйдөн жасасаңар болот. Анткени бул шырдактын кийиздери
укмуш түрдүү түстөгү кийиздер азыр бардык нерсе базарда сатылуу, арзан. Алып андан түрдүү кыргыздын улуттук буюмдарын жасасаңар болот. Калпактарды, жанагы боз үйдүн ичиндеги бүт немел буюмдарды ушундан жасасаңар болот. Биз азыр шырдагыбыздын ортосун гана жасап алдык. Азыр муну килейлеп жасап алгандан кийин анын сыртындагы оймолорун дагы азыр жасайбыз балдар. Мына балдар, биз азыр оймолорубузду кийиздин үстүнө жайгаштырып алдык. Шырдактын ортосун биз жайгаштырып алдык. Эми ушуну акырындык менен, өтө кылдаттык менен, эч кандай кыймылдатпай, акырындык менен биз мына термоклейдин жардамы менен муну жабыштырып алабыз. Мындай кылып, термоклейди дагы өтө акырындык менен колдонбосок, бул дагы колуңарды күйгүзүп алышыңар мүмкүн. Мына жылып кетсе, шырдагыбыз бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан муну өтө кылдаттык менен жасайбыз да. Азыр шартка жараша биз азыр буларды килей менен килейлеп атабыз. Бирок үйдө жасалганда, накта баягындай немеден жасаганда, анда шырылат балдар. Ар бир оймо шырылып чыгат. Ошон үчүн шырдак деп айтылат да. Көп шырылат. Анткени анын үстүндө адам басат да. Эч жери чыкпаш үчүн, бышык болуш үчүн. Мынакей, биз буларды жабыштырып алдык. Мына балдар, биз шырдактын ортосун жасап алдык. Мына ортосун мындай жасап алдык. Эми азыр биз мунун чекесин кооздойбуз. Чекесин жашыл түстөн мындай ойма кырктык. Бул деген жашыл талааларды, жашыл жайлоону, бардык жашыл жаратылышты билдирет да балдар. Ошон үчүн биз чекесине жашылды мынандай кылып жайгаштырабыз азыр. Чекесиндеги оймолорду жайгаштырып алдык. Аны эми азыр килейдин жардамы менен жабыштыра баштайбыз. Биз азыр шырдагыбыздын чекесиндеги жашыл оймолорду жайгаштырып алдык. Эми биз мына жердеги ашыкча кийизди кыркып ташташыбыз керек. Шырдагыбыз даяр болду. Бүгүнкү сабакта шырдакты кандай жасаганды үйрөндүңөрбү? Ооба. Мынекей балдар, силер дагы үйдө ушундай кылып шырдак жасаганга аракет кылгыла. Эмдиги сабакта кайрадан жолукканга чейин саламатта калгыла. Саламатта калгыла.